Оп. Hoppa. Hoppa. Kızlar, gelgili oynap bitkanda kinoga, multfilmge barabız. Келгиле ошентебиз. Кинотеатр жакын эле го. Киного барасыңарбы? Билетти кантип сатып алышты билесиңерби? Seni menen top oynagandan tajadım. Жүрү кыздарды чакырабыз. Kulak salgıla. Bıytıklar dükkanı açıldı. Kuba, Antep kirbi. Sen emne dualda görmey atasın mı? Ay! Жүрөктү түшүрөсүң го. Каяктагы дубал? Кош келдиңиз. Сизге кандай жардам керек? Бул баракта эмне деп жазылып турат? Бул товардын баасы. Бул чөйчөктүн баасы 1, 2, 3, 4, 5. Ооба. Бирок сиз чөйчөктү эле эмес, үйдө жасалган жемиш ширесин дагы аласыз. Бул эмне? Бул кайрып бергенге майда акчалар. Бул жалбырактар эмнеге? Булар биздин акчалар. Биз иштеп, акча таап, ага билет сатып алабыз. Булар акча эмес да. Буларга силер эчтеке сатып ала албайсыңар. Сатып алабыз. Барсбек жүрү. Биз дагы жалбырак үзөбүз. Анан эже ошого максым сатат бекен, көрөбүз. Саламатсызбы эже? Тиги кыздар муну акча деп атышат го. Буга чөйчөк максым алса болобу? Айткандай эле, бүгүн бизде арзандатуу. Ошондуктан мындай акчаларды да алабыз. Коюңузчу. Бул жөн эле жалбыракта. Эгер сатуучу товарын жалбыракка сатса, анда жалбырак бүгүнчү акча. Кандай дейсиңер? Кинонун билети жалбыракка сатылабы? Жок, билет алыш үчүн кадимки акчаны алып барыш керек. Биз жемиштин ширесин сатып, киного билет алалы дегенбиз. Биз дагы киного баргыбыз келген. Менде бир идея бар. Силер жемиштин ширесин оюнчук акчага эмес, чыныгы акчага сатсаңар болот да. Акча деген эмне? Кандай ишке жарайт? Акча бул товарлар жана кызматтар үчүн алмашуу каражаты. Акчанын ар кандай түрлөрү болот. Алар банкноттор, тыйындар жана банк карталары. Акча табуу үчүн эмгектениш керек. Көңүл бургула! Үйдө жасалган шире. Бүгүн акция. Bir çöйчөгү 10 сом. Эже, санап бересизби? Билет алганга жетеби? Бул акча 5 билетке, анан дагы бир чөйчөк максымга жетет экен. Быйтыктар! Алга!